Саламатсыздарбы, мекендештер, саламатсыздарбы, футзал сүйүүчүлөр. Оштун ДЮСШ командасынын башкы машыктыруучусу азыр жекеме-жекке чыгып барган эле, алыстан сок үнсүз болгон болсо, азыр мына дагы бир сонун пас жана кантип гол кирбей калды. 2 азыр соккуну мына ушул жерден сонун узатты. Жана бул жерден азыр мүмкүнчүлүк берди. Албетте биринчи келип калды. Караңыздар, şu уламдан улам ушуна чыккан жок. Сол канат менен улам келе жатат. Сонун пас. Дагы бир мындай биздин Суперлига. Ой, азыр кандай кооптоп ал сокку. Кайтарып кетти. Өнөктөр Жигит Тогонбаевдин азыр бул соккудан кийин Сездулайлы сейф азыр. Анына карабастан жакынкы бурчтан топту тээп кеткен. Азыр дагы бир сокку. Кадимкидей купулган дарбазачылар тараптан албетте мурда алардын жеке чеберчилиги, оюнга көнүүсү, тажрыйба чогултуусу. Азыр сонун сокку мүмкүн болгон жок. Азыр оң канаттан ачык, сол канатта ачык сокку. Кечикти албетте. Оюнчу топту кечирээк көрүп калат дагы. Реакция жасай албай, мына ушундай маселе жаралат. Азыр сонун сокку. Биринчиси деле Гарняк тараптан келе жатат жана өзү соккузатты. Эмне үчүн пас берген жок? Алыскы бурчта өнөктөшү ачык жүргөн. Жана элестетип көрүңүздөр, дээрлик 40 мүнөткө жакын аралыкта гол жара албай жаткан болсо, азыр ал ишке ашабагандай эми чыкты. Эсеп 0-0. Экөөнүн бирөөсү утушу керек. Линиянын ичинде болсо андан жакшы. Азыр болсо сокку гол. Анын тепкен тобу таамай. Так аныкталып турат. Азыр болсо жер аркылуу соккузатты эле. Азыр Азирет Абдилазизов. Жана анын тепкен тобун кайтарып койду. Жок, экөөсү бул үчүнчү эми башталып атат. Мына сокку гол. Мухаммед Юсуф Шарабидинов гол. Оюнга берилген оюнчу экенин көргөнбүз. Азыр болсо көкөлөп кетти. Соккузатмакчы. Элхан Сабыров гол. Галчудай байкап көрөлү. Сокку аянттын сыртына кетип калды. Алар финалга чыгат. Тирөөчкө тийип кетти. Маселе чечилет. Нурислам Сатуалдиев. Анын тепкен тобу кирген жок. Биринчисинде киргизе албай алган. Жана бул реттен тосуп койду. Карабайсыңар, бычак чуркап келип жатат. Жана гол. Жок. Жана гол эмес, урматтуу көрөрмандар. Гарняк ошентип финалга чыкты. Гарняк чыныгы ушул